Саламатсыңарбы, урматтуу абитуриенттер? Силер бүгүн жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыңар. Балдар, предметтик тестирлөөнү негизги тестирлөөдөн өтмөйүнчө бере албайт. Ал эми тест болсо ар бир суроонун саны же болбосо ошол тестирлөөнүн саны боюнча саналат. Ал эми биология тест берүүнүн негизги максаты төмөнкү балдар. Абитуриенттердин бир эле мектеп программасын өздөштүрбөстөн, жакшы өздөштүрбөстөн, ошол эле мезгилде алган билимдерин жаңы шарттарда колдоно алган, логикалык ойлонууга, изилдөөнүн себептерин таба алган, ар кандай графика, таблица жана диаграммалар менен иштей алган абитуриенттерди тандоо болуп саналат. Ал эми ошо негизги ушул предметтик тестирлөөнүн маселеси ушу биологиялык ойлонуусу жогору болгон абитуриенттерди, башкача айтканда, төмөндөгү закон ченемдүүлүктөрдү билүүлөрү зарыл. Демек, биринчи закон ченемдүүлүктөргө көңүл бургула балдар. Турмуш тиричиликтеги ар кандай организмдердин түзүлүшүндөгү мыйзам ченемдүүлүктөрүн табуу. Ал эми экинчи закон ченемдүүлүк тирүү организмдердин түзүлүшү, функциялары жана жашаган чөйрө менен болгон байланышты табуу. Үчүнчү закон ченемдүүлүккө төмөнкүлөр кирет. Ар түрдүү жаратылыш дүйнөлөрүндөгү организмдердин түзүлүшү менен тиричилик аракетинин жалпы мыйзам ченемдерин табуу, анын ичинен өсүмдүктөрдүн, козу карындардын, жаныбарлардын жана башка организмдердин ушул мыйзам ченемдерин табууну билүү. Кийинки негизги закон ченемдүүлүктөргө көңүл бурабыз балдар. Бул организмдердин бирдиктүү келип чыгышы жана тууганчылыгы тууралуу эволюциялык план боюнча жыйынтык чыгарып бере алууну билүү. Андан кийинки закон ченемдүүлүк бул органикалык дүйнөнү бирдиктүү кароо, башкача айтканда, биологиялык процесстердин жана кубулуштардын аныктоо болуп саналат. Балдар, тест негизинен 40 суроодон туруп, төмөндөгү бөлүмдөрдү өзүнүн ичине камтыйт. Мына ошол бөлүмдөрдү экрандан көңүл буруп карап алсаңар. Демек, бул бөлүмдөргө өсүмдүктөр, козу карындар, бактериялар, эңилчектер. Булардын негизинде 4-5 суроо болот. Ал эми жаныбарлар дүйнөсүндө 6-7 суроо. Адам жана анын ден соолугу боюнча 7-8 суроо. Жалпы биологиянын цитология жана эволюция бөлүмдөрүндө 12-15 суроо келиши мүмкүн. Экология бөлүмүнөн 4-6 суроо. Генетика боюнча маселелер 4-5 маселелер. Тестти аткарууга берилген убакыт 60 мүнөт болуп саналат. Балдар, ушу бөлүмдөрдү пайдаланууда, демек төмөнкү окуу китептерден түзүлүп, мектеп программасы жана стандарттын чегинен чыккан эмес балдар. Ошондуктан биз колдонуп жүргөн окуу китептерине дагы көңүл буруп алсаңар балдар. Буларга Субанова биология 6-7 класс, Токтосунов биология 7-8 класс, Давлетова 9 класс, Токтосунов биология 10-11 класс. Балдар, тесттин суроолору бир караганда жеңил байкалат. Бирок суроолордо ар кандай логикалык чынжырча болот. Мына ошол логикалык чынжырчалардын ортосундагы байланышты табуу керек болот. Ошондуктан ошол байланышты табууга аракет кылуу керек да. Ал эми ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн предметтик тестирлөөсүндө негизинен суроолордун 3 типтеги суроолору кездешет балдар. Ошондуктан экранга көңүл буруп, кандай суроолор келет экендигин дептериңерге жазып алып, белгилеп турсаңар болот. Демек, балдар, экранга көңүл бургула. Мисалы, силерге берилиши мүмкүн. Боор соргучтун өрчүүсү. Бул боор соргучтун өрчүүсүндө сүрөт берилет.
Ушул сүрөттө көптөгөн материалдар бар. Ошол материалдарды кылдаттык менен окуп чыгып, алардын маанисин түшүнүп алышыңар керек. Ошондуктан демек ушул боор соргучтун өрчүү сүрөтүндө 4 стадия берилген. Биринчи стадиясы экрандан көрүп тургандай боор соргучтун боордогу өрчүү формасы. Экинчиси бул жумуртка, жана ошол ошол жумуртканын өрчүсүндө алар сууга түшүү менен бирге экинчи стадияда ошол жумуртка эркин сүзүп жүрүүчү личинкага айланат. Ал эми ошол личинка аралык ээсинин денесиндеги өрчүүсү, же болбосо бул ээси ошол көлчүкчүү үлүл болуп саналат. Ал эми үчүнчү стадиясы бул эркин сүзүүчү личинканын жаңы мууну болуп саналат. Ал эми төртүнчү стадиясы өсүмдүктөгү жабышып турган личинка болот. Мына ушул сүрөттө берилген материалды дагы фактыга карата суроолор түзүлөт. Ошондуктан кийинки ушул экранда берилген суроолорго көңүл буралы балдар. Демек, ушул жалпы республикалык тестирлөөдө ушул жогорудагы көргөн сүрөттө берилген материалдардын фактыларына таянып, демек төмөндөгүдөй суроо келип чыгат балдар. Мына ушул суроого көңүл бургула. Биз карап өткөн сүрөт бул демек боор соргучтун өрчүү стадиясы. Мына ушунда бардык ар бир стадиясы берилет дагы. Ошол ар бир стадиясынын негизинде төмөндөгүдөй суроо келиши мүмкүн. Материалдагы фактыларга таянып, сүрөттү пайдалануу менен боор соргуч куртунун көбөйүшү жана өрчүшү тууралуу план түзүп, аңгеме жазгыла деген тапшырма берилет балдар. Мына ошондуктан ушул суроого жооп берүү үчүн демек организмдин сезүү органынын өрчүшү, алардын жашаган чөйрөлөрүнө жараша болоорун, ошол эле учурда канчалык жүрүм турумдары татаалдыгы, жүрүм турумдары, алардын азыкты кантип таап жей тургандары, мына ушундай көптөгөн закон ченемдүүлүктөр, мына ошолорду билүү менен бирге канчалык деңгээлде организмдин сезүү органдары демек татаал болот экендигин ушул сүрөттөн карап, ошолорду ойлонуу менен бирге жогоруда берилген аңгемени жазып чыгуу болуп саналат балдар. Ошол эле учурда бул суроого дагы же болбосо ушул материалдарга, же болбосо фактыларга тиешелүү болгон дагы кандай суроолор келип чыгышы мүмкүн. Демек, жалпы республикалык тестирлөөдө мына ушул фактылардын негизинде төмөндөгүдөй дагы суроо келип чыгышы мүмкүн балдар. Демек, экранга көңүл бурбасаңар болот. Боор соргучтун өнүгүү стадиясында, баягы биз жогоруда карап өткөн 4 стадиясында, кайсы учурунда сезүү органдары жакшы өнүккөн болот. Демек, карап өткөн ошол негизги сүрөттөгү стадияларга, алардагы фактыларга таянып, демек, мына ушундай суроого жооп берүү келип чыгат да. Мында демек балдар, угуп алсаңар болот, демек, боор соргучтун өнүгүү стадиясында, 4 стадиясындагы кайсы стадиясында, А-сында 1, Б-сында 2-нчи стадия, В-сында 3-нчү стадиясында, Г-сында 4-нчү стадиясы. Мына ушул стадияларда кайсы учурунда сезүү органдары жакшы өнүккөн болот. Берилген материалдарды карап отуруп түшүнүп алсаңар болот. Муну кандай деңгээлде тапшырманы аткарса болот деп. Демек, чоң курттар, азыр көрүп турасыңар ушу экрандан, 1-нчи стадиясында көрүнүп турбайбы балдар? Метечилик жашоого өткөндүгүнө байланыштуу сезүү органдарын жоготуп жиберишкен. Демек, 1-нчи стадиясында. Бирок, ошол эле мезгилде эркин жашаган 2-нчи стадиясын карагыла, эркин жашаган аралык жана 3-нчү стадиясындагы карагыла, 3-нчү стадияндагылар сезүү органдарга ээ болушу керек болгон. Бирок, кирпиктүү личинка 2-нчи стадиядагы өзүнүн, демек, кийинки жашоосу үчүн көлчүкчүү үлүлү табышы керек. Ошол учурда өзүнүн аралык ээсин, башкача айтканда, ошол табыш үчүн анын сезүү органы жакшы өрчүгөн болуу керек. Ошондуктан демек 1-нчи, 2-нчи стадиясын силер анализдеп, изилдеп табышыңар керек. Ал эми 4-нчү стадияга жетиш үчүн жанагы 3-нчү стадиядагы куйруктуу личинка бар эмеспи? Көрүнүп турат сүрөттө. Ушул куйруктуу личинка аралык ээсинин денесинен чыгып көлчүктүн жээгин сүзүп барышы керек. Ал үчүн буга да сезүү органы керек.
Бирок бул личинканын жарасы жеңилирээк болгондуктан экинчи личинкага караганда, сүрөттө көрүнүп турат балдар, караганда ошондуктан сезүү органы начар өөрчүгөн. Демек бул вариант дагы туура эмес. Чөптө жашаган 4-чү стадияны карагыла балдар. Личинка эркин жашагандыктан ага сезүү органы кереги жок. Мына ушул суроо ушундайча чечилет балдар. Ошондуктан балдар, демек жогоруда берилген эки суроого жооп бериш үчүн демек биз кандай жооп берүүнүн жолун бир аз болсо дагы аныктап алдык. Демек биринчисинде аңгеме жазуу керек, ошо берилген фактыга карата. Ал эми экинчисинде демек ошо 4 вариант берилген. Ошо 4 варианттын бирөө гана туура болот. Ошо туура вариантты табыш үчүн жана берилген 4 стадияны эмне алып чыгыш керек экен? Талдап, анализдеп чыгыш керек экен. Ошондо гана жана биз жогоруда айтып өтүлгөн жалпы республикалык тестирөөнүн негизги өзгөчөлүгү мына ушунда. Логикалык ойлонуу менен ошол демек берилген варианттагы бир жоопту табуу керек болот. Балдар, андан кийинки дагы кандай суроолор берилиши мүмкүн? Демек экранга көңүл бурабыз балдар. Жанагы биз жогорудагы фактыларга карата жөнөкөйлөр менен мителердин түзүлүшүндөгү стадиялардын окшоштугу боюнча түрлөрдөн эволюциялык келип чыгуусунан кандай жыйынтык чыгарса болот деген суроо келет балдар. Демек кайра кайталайын. Жөнөкөйлөр менен мителердин сүрөттө көрүп турасыңар. Жөнөкөйлөр амеба, туфелька, жашыл евглена, булар жөнөкөйлөр кирет. Ошол жөнөкөйлөрдүн, демек мителердин дагы түзүлүшүндөгү стадиялардын окшоштугу кантип чыгарсак болот экен? Демек экөөнүн ортосундагы түзүлүшүндөгү окшоштук барбы деген суроо келип чыгат да. Ошондуктан мына ушундай суроо да келиши мүмкүн. Дагы бир суроо келиши мүмкүн. Мисалы, ушул эле берилген материалдын негизинде мителердин өрчүүсүнүн кайсы стадиясында алар менен күрөшүү өтө ылайык? Демек, эгерде биз мите деп жана жогоруда айтып кетсек, боор соргучту, ошолор менен күрөшүүдө кайсы стадиясы ылайыктуу болот? Мына ушундай суроо да келиши мүмкүн. Балдар, дагы бир суроолорго дагы көңүл бурсаңар болот. Мына ушундай сыяктуу суроолор да келип чыгышы мүмкүн. Ошондон дагы бир жолу экранга көңүл бургула балдар. Демек, мында адамдын оорулуу уйдун боору менен тамактанганда адам боор соргучту жуктуруп алышы мүмкүнбү дейт. Же болбосо дагы боор соргучтун өрчүүсүнүн кайсы стадиясында кыймыл органдары жакшы өрчүйт? Мына сүрөттө көрүп турасыңар. Демек, бул жерде боор соргучтун түрлөрү берилген дагы. Ошол эле учурда ошо боор соргучтун кайсы стадиясында кыймыл органы жакшы өрчүйт? Же болбосо дагы бир суроо. Ошол адам баласы уйдун боору менен тамактанган учурда боор соргучту жуктуруп алышы мүмкүнбү деген. Көлчүкчү үлүл берилди. Ошо көлчүкчү үлүлдөрдү жок кылып койгон болсок, кандайдыр бир таасиринин натыйжасында ал кандай кесепетке алып келет? Мына ушундай суроолор келиши мүмкүн балдар. Балдар, ал эми ушул жалпы республикалык тестирлөөдө негизинен суроолордун 3 типтеги суроолору келет. Ошолордун ичинен биринчи типке кирген суроолорду биз жогоруда жанагы боор соргучтун өрчүү стадиясында карап өттүк. Ал эми азыр силер экранга көңүл буруп, ошол экинчи типтеги суроолор кандай болушу керек экен, же болбосо кандай болушу мүмкүн деген суроо келип чыгат. Ошондуктан экинчи типтеги суроого көңүл бурсаңар. Демек, экинчи типтеги суроо төмөндөгүдөй болушу мүмкүн. Төмөндө келтирилген организмдердин кайсынысы менен азыктануу тизмегин баштоого болбойт? Балдар, башкача айтканда, ушул жердеги суроодо кандайдыр бир закончениелүүлүк кездешет да, жүрбөйт, болушу мүмкүн эмес. Мына ушундай суроолор болот. Ошондуктан мында демек 4 вариант жооп берилет. Ошонун ичинен бир вариантын тандап алышыңар керек. Демек, ал варианты ушул суроого жооп, ушул суроонун жообун демек түзүшү керек. Мына ушундай дагы суроолор келиши мүмкүн балдар. Ал эми балдар, 3-чү типтеги суроолор төмөндөгүдөй болот. Экранга көңүл бургула. Блок суроолор кездешет да балдар. Ошол блок суроолордо ар кандай графикалар, таблицалар, сүрөттөр жана схемалар же текст берилет дагы. Ошо тексттин материалдарына карата бир канча суроолор берилет, же болбосо варианттар берилет. Ошол эле учурда
жооп варианттары аркылуу, жана биз жогоруда да карап өтпөдүкпү? Демек суроо берилип, ошол суроонун 4 варианты болот. Ошо 4 варианттын бир гана туура болуп саналат. Ал эми мен жогоруда айтып кеткен жанагы ар кандай графика, диаграмма же болбосо таблица, бул блок суроолор болуп саналат. Мына ушул блок суроолордон балдар силер ошол азыркы берилип аткан ата энесиндеги кара жана ак келемиштердин түрү берилиптир. Ушу берилген түрлөрдөн биринчи жана экинчи муундагы аргындарды аныктоо керек болуп атат. Демек ушул аныктоодо, демек ушул биринчи же болбосо экинчи муундарында демек силерге жалпы республикалык тестирлөөдө 2 суроо келиши мүмкүн. Ушул демек берилген силерде схема же болбосо графика же таблица же диаграммаларда. Мына ушундай суроолорду дагы жолуктура аласыңар. Ал эми дагы ушул эле азыркы эле биз карап өткөн таблица схемадан дагы кандай суроолор келиши мүмкүн. Ошого дагы көңүл бургула демек балдар. Демек жогорку схемага ылайык азыр көрүп өткөн экинчи муундагы F2деги осоптордун белгилери бөлүштүрүш үчүн төмөнкү жооптордун арасынан биринчи муундагы гибрид менен аргындаштыруу үчүн алынган белгисиз X особунун генотиби жана түсү кайсынысы болушу мүмкүн? Жогоруда берилген схема менен биринчи жана экинчи муундагы ошол келип чыккан гибридтерди табуу менен бирге белгисиз аныкталышы керек экен. Ал X менен берилген. Ошо белгисиз X особунун генотибин жана түсү кайсынысы болушу керек? А чоң А кичинекей а кара, Б чоң А кичинекей а кара, Всы чоң А кичинекей а ак, же болбосо Гсы А кичине же боз болобу? Мына ушундайды табуу керек болот балдар. Эми мындан тышкары дагы балдар берилген суроодон ар кандай аныкталбаган нерселерди дагы табуу керек болот экен да. Демек мына ушундай суроолорго дагы көңүл буруп, өзүңөргө балдар эмне үчүн деген суроону дайым берип турушуңар керек да. Ошондуктан жалпы республикалык тестирлөөдө же болбосо предметтик тестирлөөдө даярдануу үчүн силер өзүңөргө демек эмне үчүн деген суроону берип, ошого жооп бергенге аракет кылып даярданышыңар керек экен. Кийинки дагы суроолордун түрлөрүнө көңүл бурабыз балдар. Демек мындай дагы суроолор келиши мүмкүн. Көгүчкөндүн денесинин температурасы 42 градус. Суроодо силер кандай жооп беришиңер керек? Мына ушул суроого жооп бериш үчүн ошол көгүчкөндүн денесинин температурасы, демек көгүчкөндүн денесинин температурасы эмне менен, кайсы органы менен байланышкан экендигин бир ошону аныкташыңар керек. Ошол эле учурда ошол канаттуулардын зат алмашуу процессин эсиңерге түшүрүшүңөр керек. Ошол эле учурда демек башка ушул эмне үчүн 42 градус болуп жатат? Демек баягы жүрөгүндөгү, карынчыгындагы артерия жана вена кандарынын аралашуусунун негизинде, зат алмашуу процессинин негизинде, булардын учууга болгон жөндөмдүүлүгүнүн негизинде мына ушул суроонун жообун аныктап чыгышыңар керек балдар. Керек болсо кай бир жаныбарларда дагы, мисалы ушул канаттуулардын учурунда кай бир канаттуулардын денесинин температурасы 44 градуска дагы жеткен канаттуулар кездешет. Мына ушундай суроолор кездешет. Балдар, дагы бир эскертип коюу нерсе, тестирлөөдө, жалпы республикалык тестирлөөдө силерге фактыга байланышкан же болбосо программадан чыкпаган ар кандай суроолор жолуктурула албайсыңар. Же болбосо программада бардыгы берилет, бирок ошол эле учурда логикалык ойлонууга байланышкан суроолор келет. Силер ошол жалпы республикалык тестирлөөдө демек жөнөкөй эле фактыларды эстеп калуу үчүн же болбосо ар кандай биологиялык закон ченемдүүлүктөрдү формулировкалоо үчүн суроолор көп кездешпейт. Булар жокко эсе. Ошондуктан дагы бир жолу тастыктап айтып кетишим керек. Демек логикалык ойлонууңар жогору болуш үчүн эмне үчүн деген суроону өзүңөргө беришиңер керек. Балдар, ушун менен биз бүгүнкү берилген убактыбыз аяктады, сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта болгула. Силерге ийгилик каалайм.